Дартка дава чомой чай. Дүйшөнбек Чомоев. Чомой чай номер 1. Суукчан адамдар ичет. Чоң уйгак тамыры. Курамы чоң уйгак тамыры, көк чай чөп, мия тамыры, карындыз тамыры. Дарылыгы кургак жөтөлгө, какырык чыгарганга, бронхитте. Даярдалышы 200 мл сууга 1 чоң кашык 1 мүнөт кайнатып, чыпкалап 3 маал күнүнө тамакка чейин 1-2 жума ичилет. Урмо кара тамыры. Курамы урмо кара тамыры, кастаңдай, бүрү карагаттын ички жука кабыгы. Дарылыгы сөөк сынганда, сөөк өспөй калганда муундарды камдаштырат. Даярдалышы 200 мл сууга 1 аш кашык салып 1 мүнөт кайнатып, чыпкалап күнүнө 3 маал тамакка чейин 1-2 жума ичилет. Зыгыр. Курамы зыгыр уругу. Дарылыгы ичеги, карын түкчөлөрүн калыптандырат жана ич алдырма таасири бар. Даярдалышы 150 мл сууга 1 чоң кашык 20 мүнөт демдеп, чыпкалабай, чамасы менен 2 маал тамакка чейин 1-2 күн ичилет. Алтын тамыр. Курамы алтын тамыр, дарылыгы жалпы денени чыңдайт, тамак сиңирет, аялдардын айызынын көп келүүсүн азайтат, нерв тутумун калыптандырат. Даярдалышы 200 мл сууга 1 чоң кашык 1 мүнөт кайнатып, чыпкалап күнүнө 1 маал тамакка чейин 1-2 жума ичилет. Кызыл куурай тамыры. Курамы кызыл куурай тамыры, эрбасын, сары чай чөп. Дарылыгы ичеги жана көк боор сезгенгенде ич өткөндү басат. Даярдалышы 200 мл сууга 1 аш кашык 1 мүнөт кайнатып, чыпкалап күнүнө 3 маал тамакка чейин 1 жума ичилет. Курамы аркар отунун тамыры, долононун мөмөсү, мамыры чөбү. Дарылыгы эркектик касиетти күчтөтөт, тамак сиңирүүнү жакшыртат, иммунитетти көтөрөт. Даярдалышы 200 мл сууга 1 аш кашык салып 1 мүнөт кайнатып, чыпкалап күнүнө 3 маал тамакка чейин 1-2 жума ичилет. Миң жашар тамыры. Дарылыгы табитти ачат, өттү айдайт, ооруну басат, сезгенмеге каршы. Даярдалышы 200 мл сууга 1 чоң кашык 1 мүнөт кайнатып, чыпкалап 1 жума күнүнө 3 маал тамакка чейин ичилет. Тообознач. Дарылыгы өт, боор, уйку бези сезгенгенде, кан басымы төмөндөгөндө ичилет, тамак сиңиртет. Даярдалышы 200 мл сууга 1 аш кашык салынып, 20 мүнөт демдеп, чыпкалап күнүнө 3 маал тамакка чейин 1 жума ичилет. Мекери тамыры. Курамы мекери тамыры жана мия тамыры. Дарылыгы ичеги, карын жана 12 ичегинин жараларында, карын кычкылы азайганда жана көк башта. Даярдалышы 200 мл сууга 1 аш кашык 1 мүнөт кайнатып, чыпкалап күнүнө 3 маал тамакка чейин 1 жума ичилет. Ак кодол тамырынын тундурмасы. Дарылыгы сөөк жана муун ооруларына, тамактын сезгенгенине, аллергиялык жөтөлгө, бронхиттен, бруцеллездо жана нерв ооруларына. Даярдалышы 1 чай кашык 3 маал тамактан кийин 1 жума ичилет.